чарчаган беш балдары, билимге көп суусаган беш балдары, келечекке кол сунуп билим алалы, дайым алга умтулуп беш балдары, беш балдары, беш балдары, беш балдары, беш балдары. Ассаламу алейкум бөктөр, бардык алам жараткан Аллах Таалага мактоолор болсун. Биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафага салам салаваттарды жолдоп, беш балдары берүүсүн баштамакчы. Достор, силердин араңарда эң мыктыңар Куранды үйрөнгөндөр жана Куранды үйрөткөндөр дейт. Андыктан достор, кичинебизден Куранга болгон сүйүүбүздү ойготуп, кичине болсо да Куранды жаттаганды кичинебизден баштайлы. Анда биздин бүгүнкү берүүбүзгө келген кичине мейманыбыз менен таанышып алалы. Ассаламу алейкум, кош келипсиң. Атың ким? Мухаммад Ибрахим. Мухаммед Ибрахим. Мухаммед Ибрахим. Сен канчадасың? 4-төсүң, Мухаммед Ибрахим, сенин атыңды ким койгон? Атыңды ким койгон? Атаң койгон, Ал эми Мухаммед Ибрахим, сен Куран билесиңби? Куран. Куран сага ким үйрөткөн? Апаң үйрөткөн, Апаң аты ким? Ким? Астра? Апаң аты Астрабы? Анда апаңызга салам жолдойлу дагы экөөбүз белек жазайлы, Сен белек алган жакшы көрөсүңбү? Белек жазган жакшы көрөсүңбү? Белек алган жакшы көрөсүң. Ал эми бүгүн өз колубуздан жасап белекти бирөөгө беришибиз керек. Кимге белек берели? Мухаммед? Кимге берели? Досуңа беребизби, же атаңабы, же апаңабы, кимге? Өзүбүзгө белекке беребиз, анда бүгүнкү жазган ишибизди өзүбүзгө белекке бермекчибиз. Андыктан достор, сиздер дагы өзүңөргө белекти берсеңиздер болот. Мухаммед Ибрахим, сен эмне алган жакшы көрөсүң? Машинаны жакшы көрөсүң, Машинанын сүрөт тартканды билесиңби? Кана, тартып көрөлүчү. Андан соң машинаны жасамакчыбыз. Ал эми бир ишти баштарды эмне деп айтабыз билесиңби? Бисмилла сөзүн айтабыз. Азамат Мухаммед Ибрахим эме алган жакшы көрөт экен. Ошондой эле машина тарткан жакшы көрөт экен. Дагы бизге Куранды айтып бересиң, Мухаммед? Макулбу? Дөңгөлөн тарткан билбейм. Дөңгөлөн тарта албай атасыңбы? Ооба. Дөңгөлөн тартып коебуз, азыр оңой эле кылып. Тегерээк кылып, биздики окшошпой калса, досторубуздан дагы. Ал эми биздин көрүүчүлөрүбүз бар, бизден да жакшы тартышат сүрөттү. Бизден да жакшы ырларды айта алат. Бизден да жакшы Куранды билишет. Андыктан достор, сиздерди дагы биздин берүүгө чакырмакчыбыз. Келип биз менен бирге белек жасап, ошондой эле жаттагандарыңызды айтып кетсеңиздер болот. Мына достор, биз кагазды алдык. Балдар көктөңдү жакшы көргөндүктөн биз көк кагазды алдык. Эми Мухаммед Ибрахим машинаны жакшы көрөт экен, Кана, тартып атасыңбы? Тартып атасыңбы, Мухаммед? Мына Мухаммед, машина окшоштубу? Мухаммед, окшошкон жокпу? Сеники окшошкон жок, меники окшоштубу? Азыр окшоштурабыз, кесели эми. Бисмилла деп. Эмне дейт экенбиз? Бисмилла дейбиз, Бисмилла сөзүн айтып баштаарда. Анан кесмекчибиз. Кана, сен бизге эмне айтып бересиң? Куран айтып бересиң, Кана, бизге айтып берчи Куран. Кана. Айта, Хулхаллаху ахад айта. Кана. Ой, Азамат, Аллах разы болсун. Сен досторуң көппү? Канча досуң бар? 3 досуң бар, Аттары ким алат? Азат, дагы? Нуркан? Дагы бирөөсү? Анда 2 эле досуң барбы? Бирөөсү ким анан? Нуркан, Азат, анан досторубузга салам айталы дагы, Машинабызды мына мындай кылып азыр кооздомокчубуз. Чоң кылып. Чоң кылып мынакей. Бул жерге өзүбүздүн калып беттерибизди жазмакчыбыз. Бул жерге болсо машинанын сүрөтүн кооздомокчубуз. Машинанын дөңгөлөгү кандай болот?
Күрөң болот же болбосо кара болот Ооба, кара. кара кылалыбы ал эми бул жерин айнектер кылалы дагы азыр экөөбүз айнек кесебиз да бул жерге чаптамакчыбыз макулбу Ибрахим дагы Куран айтып бересиңби Тапкан ошош болбок. окшош болбой калды эчтеке болбойт өчүргүчтүн жардамы менен өчүрүп коебуз кана Ибрахим бизге эмне айтып бересиң азыр наасты айтып бересиң кана экөөлөп айталы Күлөбүз бисмилла айта кой кана кулхаллоху Күлөбүз бирабби قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Замат Аллах разы болсун. Мына достор, биздин 4 жаштагы бөбөгүбүз да бизге келип катышып отурат. Сиздер дагы биздин мейманыбыз боло аласыздар. Ак кылып кооздоп кол, же башка ойун кылалы. Кана, бул жерге чаптайлычы, кана. Ибрахим, Мухаммад, сен чаптай аласың ба? Кана, карап көрөлү. Кана, муну алабыз. Канаки. Дагылып, кооз болсун да, биздин жазаган белегибиз туурабы? Муну өзүбүзгө жазап атсак, муну алып чаптайбыз. Кооз болсун деп, Дагы башка өңдөө кылсак болот. Атайын ашык кылып койдук да. Дагы башка өңдөрдүн жардамы менен дагы жазаган белегибизди кооздосок болот достор. Кирелейсиңби? Кана, мен кирелеп берейин, эми кана чаптайбыз. Бул жерге чаптайбыз, кана. Дагы чаптап коебуз кооз кылып, Дагы башка өңдөр менен дагы кооздоп койсок болот, Ибрахим. Ибрахим, сен бизге Куран айтып бердиң, ыр билесиңби? Ыр. Айта кой. Апа деген? Апа деген сөз айтқан, айы болуын, отчағы бочығы, апақама жолуын. Ой, Азамат. Муну ким үйрөткөн сага? Эжекең үйрөткөнбү? Же эжекең жаттап атканда өзүң жаттап алдыңбы? Балдар биздин досторубуз ушундай, Башка бирөөлөр жаттап атканда дагы өздөрү жаттап алышат. Анда Ибрахим, сен мультфильм көргөнү жакшы көрөсүңбү? Кайсы мультфильм жагат сага? Я Мухаммед. Кайсы мультфильм жакшы көрөсүң? Кана айтып көрчү. Бир жаккан мультфильмди. Лунтик жагат, Дагы? Маша. Маша. Эмнеси менен жагат алар сага? Мультфильмдер. Ал жерде эмнелер бар? Билбейм. Бирок жагат, бизге. Анда азыр муну кана бул жерге чаптайлы, андан кийин экөөбүз мультфильм көрөбүз, Мультфильм көргүң келип атабы? Көрөсүңбү менен? Кана муну чаптап коелу. Мухаммад. Кана бул жерге чаптайлы. Андан кийин досторубузду биз менен бирге мультфильм көрүүгө чакырмакчыбыз, Мухаммад да көргүсү келип атат, Чаптай алат бекенсиң? Андыктан биздин кичинекей бөбөктөрү сиздер дагы кылып көрсөңөр болот. Кана. Ой, Азамат. Эми муну да чаптап коелу, Анакей. Биздин даярда иш жазып аткан ишибиз толук бүтө элек. Ошондуктан муну да толук бүтүп кооздогонго чейин сиздерди биз менен бирге мультфильм көрүүгө чакырмакчы. Сиздер үчүн мультфильм. Бекбül жашоо курчаган Беш балдары, билимге көп суусаган беш балдары. Мына достор, биздин Мухаммад Ибрахим менен бирге жасаган өзгөчө белегибиз даяр болду. Муну 4 жаштагы бөбөктөрүбүз үчүн абдан ыңгайлуу жана эң жакшы белек дагы болмокчу. Мынакей, бул жерде өзүңүздөрдүн аттарды, каалоо тилектериңизди жазып белекке берсеңер болот. Мухаммед,
Кандай болду? Son. Сонун болду. Эми бизге альхамдулиллахны айтып бересиң? Мына ичи. Bilete koyuyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu, iyyâke nestaîn. İhdinas sıratal mustaqim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddâllin. Амин. Аллах разы болсын. Дагы? Эмне дуа билебиз, Мухаммед чай ичип бүткөндөн кийин кайсы дуаны айтабыз? Кана? Алым тамак ичип бүткөндөн кийин? Elhamdülillahi attamana ve asakana canımız. Жалана менен муслимин. Мынакей эми белегибизди берели, муну өзүбүзгө деп жазабыз, Мухаммад өзүбүзгө дегенбиз, мен сага белек эме. Не дейбиз? Не дейт белек бергенде? Рахмат дейт. Андан тышкарында кандай белек алган жакшы көрөсүң? Китеппи? Ой, Азамат, Мухаммедке ыраазычылык билдирмекчибиз. Мусулман балдар үчүн адеп ахлак китеби. Мусулман балдар кандай болот айтып берчи? Мусулман балдар кандай болот? Жакшы болот дагы. Мусулман болот дагы. Тилди алат, Мынакей бул колумда турган мусулман балдар үчүн адеп ахлак китебин биздин бүгүнкү кичинекей мейманыбызга белекке бермекчибиз. Мынакей бул сага. Не дейт? Бул болсо китеп окуганга жакшы жардамчы, муну да сага белекке бербекчимин. Мухаммед жана мейиш балдар үчүн атайын чыгарылган, мектеп жадыбалы үчүн атайын ыңгайлашылган, атайын биз даярдаганбыз, муну да белекке бермекчисиң огой. Ал эми сүрөттө жаштарды экен Мухаммед, муну биз өзүбүзгө алып калалы, Макулбу? Беш балдар бериши жактыбы? Дагы чакырсак келесиңби? Дагы айтып бересиң бизге? Кана айтып койчу. Kul Айтабы. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa ahad Allahu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ой, Азамат Ихлас сүрөсүндөн кийин 3 жолу кайтасак, Куран Керимди толук кайталаганчалык, толук окуп чыкканчалык окуй болот дейт. Анда биздин бүгүнкү кичинекей мейманыбызга ыраазычылык билдирип, достор, беш балдары бирүүсүн аяктамакчыбыз. Сиздер дагы биздин мейманыбыздай болуп Куран Керимдин ыйык аяттарын билсеңиздер, дуалардан билсеңиздер, хадистен ушундай эле мыктырларды билген болсоңуздар, мына телефонго байланышка чыгыңыздар. Сиздер менен бирге өзүбүзгө идея болбосо башка бир эң жакын адамдарыбызга белекти бирге даярдамакчыбыз. Ушу менен берүүбүз аяктамакчы. Эртең ушул убакта жолукканга чейин достор, ассаламу алейкум. Сөз үйрөтүп сүйлөткөн ата эне бар болсун барында.